Мен баардыгына тегиз жагыш кыйын, албетте. Баарына жагып атам деп айта албайм. Себеби арасында тарынгандар болот. Кээ бир учурда жеке өзүнүн кызыкчылыгы үчүн дагы тарынгандар көп. Анан ал адамдын кызыкчылыгы үчүн шарт түзүп берип коеюн десең, мыйзам бузууга барыш керек болуп калат. Анан тарынткан учурлар да болгон. Интрига чыгарбаганга аракет кылыш керек. Бирөө менен бирөө урушуп кетсе дагы кетем деп башташат. Арызын жазып келип столдун үстүнө ыргытып кетип калышат. Таап келесиң, жараштырасың. Керек болсо биринин атынан бирине кечирим сурайсың, мунун атынан мен кечирим сурайынчы. Кой иште сага окшогон таланттар бизге керек деп атып кайра алып келесиң да, ошондой жаш бала кыял артисттерибиз да көп. Бирөөгө капа болсо деле жумуштан кетип кала берет. Кетсең кетип калы десең, анда болбой калат. Анда бул жакта канча спектакльдар срыв болот, канча концерттер. Ошон үчүн алар менен жөнөкөй өздөрүнө окшогондой карапайым мүнөз менен сүйлөшүшө билиш керек да. Мен чиновникмин деп креслодо отура берсең, анда болбойт.